Конторго барып келдиңиздер, контордун азыр кабалы кандай экен? Эми мен мындай да баштан айтайынчы, менин комиссияга кирген себебим бир гана нерсе болчу, бул эки гана нерсени билейин дегем. Ушунча жылдан бери эл билбеген чындыкты билейин дегем. Ал эмне болгон чындык? Күмтөрдө канча алтын калды, канчасын казып алды. Бүгүнкү күнгө чейин табышмак болуп жатпайбы? Бирөөлөр айтат алтын калбай калды, аны улутташтырган кереги жок дейт. Бирөөлөр айтат жок, айкайлы 500 тонна алтын бар дейт. Мен ошол чындыкты өзүм көзүм менен көрөйүн, ушул комиссияга кирейин деген негизги ниеттерим, милдеттерим бири болчу. Экинчиси, Күмтөрдө кимдер акционер, кимдер коррупционер, ошону билейин деген болчумун да. Мамлекеттик комиссиянын курамында Күмтөргө барып келдим. Барып келердин алдында мен кызыктуу бир кат алдым. Өкмөттөн мен билесиздер жогорку кеңештин трибунасынан сурангам. Ошо мага Күмтөрдө бүгүнкү күндө талаш кылбай айтып койгулачы. Добуш менен угуз албасаңар да комуз менен угуз койгулачы, канча алтын бар деги десем, мына мага атайын өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү жогорку кеңеште өкүлдүн атынан кат келди. Ошол катты карап мындай бир эле барактуу кат, мына бул баракта жазылып турат. Күмтөрдө бүгүнкү күндө Кыргызстандын балансында, же болбосо Күмтөрдүн балансында 71 гана тонна алтын бар деп атат. Центральный участокта 43 тонна, юго-западныйда 10 тонна 900, Сарытөрдө участогунда 18 тонна деп төраганын орун басары Жаманбаев мага кат жазып атат. Мен барганда эле Күмтөргө барганда эле биринчи суроом ушул болду. Ай деги канча алтын бар? Мен күнү экинчи кылып сурайын десем, айтышты, муногу Давыдовдун биягында Лысыйдын алдында дагы чалгындалган, казууга даярдалган 140 тонна алтын бар деди. Биягында Сарытөрдө дагы 40 тонна алтын запасы бар деди. Бул дагы чалгындалган. 180 тонна, ал эми карьердин алдында дагы 200 тонна алтындын немеси бар деди. Ал кыйын экен казып ала турган, ал жанагы жер алдынан оюп калыш керек экен да. Негизи 380 тонна алтын жөнүндө айтты. Анан биякта хвостохранилище бар. Калдыктарды сактоочу жай бар. Ошол жерде суюктук жатат, эми баягы кум менен агызылганда, химикаттар менен агызылган. Ал жерди кайра иштеткенде дагы 103 тонна алтындын запасы бар деди. Демек 480 тонна алтындын запасы турса, биздин Кыргыз Республикасынын өкмөттүн баласында 71 тонна гана алтын турат да. Мөңгүлөрдү айтып беле коеюн, канчасы катылып кетти, канчасы казылып кетти. Мен алтынды сурадым, эми алтын дегендин өзүнүн аты ушундай экен да. Эки тамгадан, эки эле сөздөн турат экен, ал анан тын депчи. Алчысын алып калат экен, тынпайып тынчып калат экен дегендей, кайсы жерде болсо бизде кудум ушундай болот, алчысын алып койгон, салчысын салып койгон, качысын качып койгон, тынпып болгон да. Азыркы мамлекеттик комиссия 2013 жылкы мамлекеттик комиссиясынын чечимдеринин аткарылышы боюнча түзүлүп атпайбы? Мен ушуга нааразымын. Эмне үчүн биз 2013 жылкы Темир Сарыев менен Садыр Жапаров түзгөн эки комиссиядан берки гана иликтеп атасыз. Андан нары эмнеге барбайбыз десем, ошондон кийинкилерин гана аткарылышын көзөмөлдөйлү деп түзүп атпайбы. Анда бул комиссия түзүлүшү эмне кереги бар? Эгер биз андан беркисин гана иликтей турган болсок, бул соодагерчилик. Мен ачыгын айтып коеюн. Бул соодагерчилик. Андан аркысын эгер иликтей турган болсок, бул тобокелчилик, бул жоопкерчилик. Эл эмнени талап кылып атат? Эл ушунча жылдан бери Күмтөрдө казылган алтынды биз салыгын алып келатабыз. Анан алтынын көрбөй келатабыз дейт да. 410 тонна алтынды мына өкмөттүн берип атат. 97 жылдан 2020 жылга чейин 23 жылда 410 тонна алтынды казып кетишкен канадалыктар. Ошонун биз 10% алган жокпуз да. 10 тонна алтын, 40 тонна алтын алган жокпуз да. Анан эң негизги кыргыздарга болгон чыккынчылык бул 2004 жылы Танаевдин өкмөтү, 2009 жылкы Бакиевдин убагындагы эки чечим. Негизи Кыргызстандын кызыкчылыгы же болбосо кыргыздардын Канадага кулдук урган ошол жакта болгондо. Биз ошол чечимдерди карап чыгышыбыз керек болчу. Бирок бул Күмтөр, ачыгын айтып коеюн, бул эң кыйын юристтер, эң кыйын аферисттер катышкан долбоор. Буну биз мактап келе атпайбыз. Бул эң Кыргызстандагы ири улуттук долбоор депчи. Бул Кыргызстандагы эң ири уурулук долбоор болгон. Анан ошону элге ачыш керек болчу. Мына комиссия канча жолу түзүлдү. Бирок Кыргызстандын үлүшү азайгандан азайып баратат да. Эмне үчүн бир дагы комиссия жок, биз эми алтындан үлүш алалы, бизге акциянын кереги жок, бизге салыктарды токтотолу деген талаптарды койбой келишет да. Биз товарды эмес, биз наварды алып атпайбызбы? Кеп ошондо да навардын дагы өзүн албай, навардын ичинен чотурун алып атпайбызбы?
Биз товарды алышыбыз керек беле же наварды алышыбыз керек беле? Эң башында бул товарга болчу да. А кийин жүрүп наварга кетип калышкан. Чөнтөккө кетип калган, өкмөткө кетпей 2004-жылы негизи куптар өзү 96-жылы ишке киргизилген. 2006-жылы 10 жылдан кийин булар кетиш керек болчу дагы, завод фабрикасын бизге чыдап кетиш керек болчу. Биздин балдар иштеш керек болчу. Бирок 2004-жылы алтындын көп экенин билген канадалыктар биздин бийлик менен жеңичинен сүйлөшүп алып туруп дагы өздөрү мөөнөтүн узартышып алган. 2042-жылга чейин деп узартышып алган. Кийинки өкмөттөрдүн бардыгы чабал болушкан. Кумтөр айткан нерсе гана макул болушкан. 2009-жылы булардын Кумтөр менен Кыргызстандын ортосундагы Центра Голд менен келишимди атайын закон менен кабыл алышкан. Ал закон менен болгон нерсенин баардыгын кийин кайта каралбай тургандай кылып туруп чечимдер менен бүтөп салышканда. Анан азыр ошо 2009-2004 жылдардагы кылмыштуу кыймыл аракеттер адамдарга баа бергендин ордуна биз болсо андан кийинкилерине буратпайбызбы? Бул эми канчалык деңгээлде комиссия өзүнүн талабын аткарат эл алдындагы, бирок тарых алдындагы талап башка да. Тарых алдында талап башка да. Эмне үчүн Жапаров жетектеген комиссия тиги Жапаров жетектеген комиссиядан беркисин иликтеш керек. Андан аркысында иликтеш керек. Эмне үчүн 16 000 гектар жер кетти? Эмне үчүн биз Центрадан үлүш алып калдык? Эмне үчүн биз алты менен макулдашылган жокпуз? Мен билгенде бир гана Жантөрө Жолдошов Сатыбалдиев буларга мындай чечкиндүү адамдар барган да. Ошол киши өкмөт башчы болуп турган кезде мындайча элдин талабын аткарып, аларды жарга таккан, алардын жанагы ашыкча чыгымдардын бардыгын кабыл албай койгон бул киши. Силер төлөйсүңөр монча деп туруп, өктөм саясат жүргүзүп туруп, аларды мындай чөгөлөтүп койгон болчу. Биз андан кийинки өкмөттөр бардыгы жалтак, каршы курток кояман саясатында келип атпайбы? Маселен, мисалы эмне үчүн ошо Кумтөр менен сүйлөшкөндө мындай кардинал нерсеге бара алган эмес, чечкиндүү кадамдарга бара алган эмес. Эмне үчүн алар менен биз ушундай анткени бардыгы эле өкмөт аларга кулдук уруп калганбыз да. Ошолордун сөзүн сүйлөп калганбыз. Центра Голдтун бир эле Кыргызстанда эмес, Канадада, Америкада, Турцияда, ана Монголияда бар. Бирок ал жактагы жергиликтүү калп, ошол Апачинин урпактары, ошол эле Чыңгызхандын урпактары биздей жалтак саясат жүргүзгөн эмес. Алар Центра менен силер алтынды өндүрөсүңөр, 60% силердики, 40% биздики. Силер бизге товардан бересиңер деген чечимдер менен туруп алышкан. Силер но мөңгүгө тийбейсиңер, бул жакта экологияны монда бузбайсыңар деген катуу талаптарды коюшуп, ошентип тиги Кумтөргө өздөрүнүн талабын так коюшуп, ошо негизде иштеп келишет. А биздики андай болбой жатпайбы? Биздики жүгүнүп саясат кылат, Мына ошондуктан эми комиссия акырындык менен өзүнүн ишин жыйынтыктайт. 2 айлык бөлөт менен да, бирок анан ар бир комиссиянын мүчөсү өзүнүн сунушун ошол комиссияга киргизет. Анан ошо комиссия эмне деген талап менен чыгат. Эгерде кандайдыр бир макулдашуу үчүн, же болбосо бир соодагерчилик кылып, же болбосо бюджетке акча өндүрүү үчүн эле түзүлгөн комиссия болсо, анда мен бул комиссияга каршы чыгам. Мен ачык эле айтып коеюн, анткени менин оюм башка. Анткени мен ал жерге барып көрдүм. Миң уккандан бир көргөн артык депчи. Мөңгүлөрдүн кадимкидей ээрип баратат. Калбай баратат. А эмнеден ээрип баратат мөңгүлөр? Булардын бир күндө 1000 тоннадан ашык булар солярка жагат. Анан канча деген техника иштеп атат, алардан көтөрүлгөн чаңдар барып мөңгүл иштеп туруп, мөңгүлөр калбай баратат да. Давыдов, Лысый, Петров, Гилейге мөңгүлөрдүн бардыгы ошол жерде. Эң коркунучтуусу алтында калбай баратат, анан кыргыздын мөңгүсү да калбай баратат. Бизге суусу калбай баратат, уусу калып атпайбы? Кеп ошондо да мен барганда көрдүм, булардын бир гана машинасы $3,5 миллион калат экен. Ошондо 54 машина иштеп атыптыр. Машинасын айтпайын, мен шинасын айтайын. Бир шинасы дөңгөлөгү да, шинасы 18 миңден $23 миң чекен. Бир машинанын дөңгөлөгүн жылда алмаштырганга $100 миң кетет. $100 миң кетет. Булардын бардыгы түшкөн кирешеден, анан кийин мына биз булардын бардыгын алдык деп туруп, анан ошодон дивиденд төлөп атпайбы? Мына эми таза кирешеден онча эле калды. Биз болсо, көзөмөлдөгөн киши барбы? Ошо канча, мисалы бир дөңгөлөктү дейт, бир эле жылга чыдайт дейт. А мүмкүн 2 жыл айдаган чыгар. Мүмкүн мисалы жана бир машинанын 3,5 тонна заправка экен, 1 саатта 100 тонна солярка жок болот экен. Анан эми 50 машина иштесе, ойлой бергиле, бир күндө канча тонна күйүүчү майды жагып атканы. Алардын бардыгы нерсе, мен бирок бир нерсеге ошо комиссиянын учурунда ошо Кумтөргө барганымда канааттанганым,
Кумтөрдө азыркы күндө 1700 адам иштеп атса, ошодон бир 3 гана адам ошо канадалыктар экен, калганы баары биздин кыргыздар. Жергиликтүү элдер, жергиликтүү биздин немелер. Ошол кыргыздын балдары Кумтөрдүн алтын ташты кумга, кумдан алтынды алып атат. Ал тургай жана саркынды да коста калдыктардан дагы былтыр алтындан 1,5 тонна алтын алып чыгыптыр. Мына биздин эң чоң дивидендибиз ушул. Ал балдар ошо алтынды мындай өндүрүп алууну өзгөчө өздөштүрүп алыптыр. Ошо Нурдин деген жигит бар экен, анча мынча биздин окумуштууларды жөн уктатып отурган бала экен. Бизге депутаттарга ушундай кылып айтып берди, кандай кылып алтын өндүрүп алат, кандай жумуш кетет, кандай канча киши эмгектенет, канча вакыт иштетет, алтын эзи негизи кандай өндүрүлө турган биз баардыгын өз көзүбүз менен көрдүк да. Мына ушундай биз алтындай болгон балдарды, кадрларды алып калыппыз. Ал балдар айтып атат, азыр бизге завод куруп берсеңер, биз өзүбүз деле иштетебиз дейт. Аныстар бул жерде канадалыктар жок дейт. 3-4 гана адам ушул жерде вакытта иштесе, калгандар бар сыртта дейт. Бишкекте борбордук офисинде турат экен. Атак Кумтөрдүн негизинен иштеп аткан балдар бар, кыргыз балдар. Бүт биздин жергиликтүү эле балдар экен. Анан негизги жанагы айтылып кетпеди, мага чейин комиссия мүчөлөрү Каныбек Капашов айтпады. Жанагы хвостохранилище деп коет, ал жерде калдыктар сакталат. Ошо калдыктарда кайра иштетсе, ал жерден 103 тонна, былтыркы боюнча 106 тонна алтындын запасы жатат. Бул жер үйдүн алтындан көп болот атпайбы? Bunun baası 6 milyar dolardan aşık bulur. Eğer hazır biz bugün günde 63'ten hesaplersek unsiyin. Anda bu yerde 6 milyar 300 milyondan aşık dolarlık akça жатат. Mına bizim qarızды жөнүндө кутулуп отурган нерсе жатат. Бирок ошол дагы бүгүнкү күнгө чейин кыргыз өкмөтү өзүнүн баласын алган эмес. Эмне үчүн өзүнүн баласын алган эмес? Эмне үчүн чалгындаган алтындын немесин алган эмес? Булар эми Кумтөр жылда 16-17 тонна алтынга чыгарат. Bir günde 31 kilogram altın çıkarttık. Biz ошо kuyulgan жерine çeyin barıp gördük. Tarazıga tartıp da gördük altındı. Bir günde 3-4 milyon dolarlık produksiya çıkarıyorlar. Bir günde. Kançası bizge kalıp bu kepti bar ошол жакта болот атпайбы? Анан ушулардын баардыгын көрүp билгенден кийин мен Кумтөр боюнча элдик комиссиянын өкүлдөрү бар экен, билген иштегендер бар экен, геологтордон bir топ маалыматтарды алдым. Теги алар кандай иш жүргүзүп атат, каяктан алып келип атат, эмне кылып өздөрүнүн кирешелерин азайтып, чыгарчыларын көбөйтүп, анан бизге дивиденд бердик деп, анан былтыр биздин өкмөт менен өзүнчө эле бактылуу болушпады. Биз Кумтөрдөн биринчи жолу дивиденд алдык, атаң көр, анан 2,2 миллион доллар дивиденд алышты. Дивиденд деген бул пайдадан жана биздин 26,5%га бөлүнгөн дивиденд да. Дивиденд деген бул жанагы алимент сыяктуу акча. Анан эми алименттин көлөмүндө болот атпайбы? 200 миллион сом болот экен да. Рыскел Чынбекович, ошол ар бир бийлик келген сайын ошо Кумтөр боюнча жаңы комиссиялар түзүлүп, текшерүүлөр болуп, бирок жыйынтыгы анча болбой атат. Мына дагы түзүлдү. Эми азыр Садыр Жапаровдун түзүлгөн комиссиясынан берилген изилдеп атпайсызбы? Ошол соодалашууга, соодагерчилик деп атпайсызбы? Кандай соодалашуу болуп калышы? Мени ошол жака жетелеп баратат да. Бардык нерселер анткени эмне үчүн биз бер жагы мына могу жерде турат да Кумтөр деп туруп бизге документтердин баардыгын беришти. Бул жерде мынакей Кумтөрдүн кайсы жылы кандайча центрга айланып, анан кийин кантип Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү менен Канада өкмөтүнүн ортосунда келишимдердин баардыгы турат. Эгер биз буну карабай турган болсок, бизге бериштин канчалык кажети бар? Анда биз комиссия мындай ачеттин артын сугут жалайт болуп туруп, бюджетке бирдеке өндүрүш үчүн түзүлгөндөй ниет калтырып атпайбы? Буну карайлы депчи. Келгиле биз теттик 2004-төн баштап карайлы. 16 000 гектар жерди ким берген? Кошумча кылып. Булар 10 гектар жерди 10 жыл калган да. 10 гектар жерди 10 жыл калган. Андан кийин 16 гектар жерди, 16 000 гектар жерди анан да берип атпайбы. Мына азыр карагылачы өзүңөр деле карагыла. Мына азыр 2042-жылга чейин дейт да. Эгер 71 тонна алтын калды деп берип атат. Булар 17 тоннадан казат. 17-18 тоннага чейин казат жылына. Анда 5 жылдан кийин кете бериш керек экен алтын калбай калса. Анда эмне үчүн биз булардын мөөнөтүн узартып атабыз? Демек булар чалгындоого, мисалы, бул чалгындалган нерсе. Илгери эсебине алганда чалгындалган нерсе да. Анан булар чалгындоого былтыр 24 миллион, анда мурунку жыл 20 миллион кетти деп 44 миллион долларды чалгындоого кетти деп атпайбы? Бул чыгашага бекитип атпайбы? А мүмкүн бул киреше чыгар 44 миллион доллар деген. Бул деген эбеге чоң акча да биздин бюджет үчүн.
ошолор менен биздикилер макулдашып койгонбу же ошолордон жок биз ногуларга ишенбейбиз, бизге бергиле деген соодагерчилик болуп жатат деген менде ойлор кетип атат. Буга чейин деле канча комиссия түзгөн. Анан экинчиден мына менде биздин мындан мурунку өкмөт Мухаммедкалый Дүйшөкеевич азыр ошо кумтөр боюнча ачыгын айтып атпайбы, ушул боюнча кылмыш козголду. Мына эки документ. Эки документ Канадага кат жазып атат биздин эки вице-премьер. Эки вице-премьер 2019 жылдын бир эле убакытта, бир күндө, бир балда эки киришме атат. Первый вице-премьер-министр Куатбек Айылчиев Воронов, экинчиси Жеңиш Оразаков жасап атат. Бул кумтөрдөгү кылмыш иштери боюнча маалымат берип атат, кепилдик берип атат. Бул болсо жерлер боюнча, талаш жерлер боюнча, мөңгүлөр боюнча экөөбүздөн кепилдик кат берип атпайбыз. Демек, мен ушундай ойго түртүп атпайбы. Ал Абылгазиевдин өкмөтү деле ушундай кепилдик берип туруп, анан кийин бир жеңилдик алган экен депчи. Кепилдик болгон жерде жеңилдик болот. Жөн эле кепилдикти бере бербейсиң, сен бир жеңилдик алышың керек да. Жеңилдик алган бул жең үчүн акча өндүрүү деген эле нерсеге алып баратпайбы? А эмне үчүн азыр биз убактылуу депутаттык комиссия азыр мамлекеттик комиссия деген макам алдык. Бул жакка президенттин дагы өкмөттүн дагы өкүлдөрү кошулду. Ген прокуратура дагы, ГКМ дагы кошулду да. Анан ушундай макам менен анан биз ушундай жана калдыктагы 103 тонна алтын биздикини, аны биз и так деле биздики ал. Ал эч жерде көргөзүлгөн эмес. Эми азыр ошону эле мынакей биздин комиссия 103 тонна алтынды алдык. А бирок канча деген мөңгүлөр калды? Аларга канча деген азыр дагы биздин мен билем 2016 жылы эле буларга берилген болчу 106 миллиард долларлык санкция берилген. Мындай соттонтуп алган. Экологияны бузгандык үчүнчү. Алар да толук төлөп бүт элек. Андан кийинки өкмөттөр мурунку өкмөттүн чечимдерин чакыртып алышып, соодалашууга барып кошкондо. Анан азыр дагы тоокелчиликке барбай соодагерчиликке бара турган болсо, бул уят иш. Итак, кумтөр 410 тонна алтынды алып кетти. Казып кетти. Азыр дагы ошончо алтын турат. Эмне үчүн азыр эми жаңы келишим кылалы, болбойт. Мурунку немелердин бардыгы азыр биз жаңы келишимге келели деп. Анан биз эң негизгиси биздин менин өкмөттүн мындай өлүмтүк болуп атканы, эмне үчүн биз бүгүнкү чейин акцияны кармай отурабыз? Да, биздин акция бар, аракта 77 миллион акциябыз бар. Ал акцияларды эгер ар бирин $20 сата турган болсок, эта бул 1 миллиард 500 миллион доллар болот. А эгер алар акциянын бир номиналдык неси $30 чыга турган болсо, бул 2 миллиард долларлык не болот да. Биз ошол акцияны кармаганча, биз алтындын накталай алтынды куюлмастан кармасак болбойт беле. Biz акцияны кармаганча алтындан, акция алганча алтын алсак болбойт беле деген менде ой келет. Анткени алтындын баасы күндөн күнгө кымбаттап атат. Акция деген бул токмоктогу торпоктун эле баасындай да, бирде туруп көтөрүлөт, бирде туруп түшө тургандай эле да. Акция деген ошондой. Алтын деген алтын бойдон турат. Алтынды иштетсең да болот, аны сатсаң да болот, күрөөгө койсоң да болот. Алтын деген бул эң баалуу акча да. Анан эмне үчүн биз ошол жака барбай атабыз? Эмне үчүн биз алтын менен алгыбыз келбей атат? Азыр жер үйдү бердик, айтып атабыз, үлүшүбүз жок депчи. Биз салык менен эле берки немесине макул болуп отурушубуз керек беле. Анан эгер чындан эле кумтөрдө чоң куйтулук саясат болгон болсо, мурдагы 2004-2009 жыл чыккынчылык болгон болсо, ошол чыккынчылыктардын бардыгын эл алдында жазалап камаш керек дагы, алар чечимдерин баарын жокко чыгарыш керек да. Эмне үчүн биз соттошууга барбай атабыз? Эмне үчүн биз жалтак болуп коркуп атабыз? Эртең булар бизди утуп алат деп. А ким айтты булар бизди утуп алат деп? Биз деле андан чоң доо берсек болбойт беле. Биздин мөңгүнүн баасы мынча, бизде суунун баасы мынча. Анан дагы бир кызык жери, булар ошол жерде көл бар. Петров көлү деп коет. Ошол көлдүн суусун бекер пайдаланышат. Эмне үчүн булар өздөрү жанагы машинанын дөңгөлөгүн 20 миң доллардан алып атпайбы? А эмне үчүн биздин өздөрүнүн Канаданын баасы менен алып атат? А эмне үчүн анда биздин электр энергияны ошо Канаданын баасы менен сатып алышпайт? Анда биздин Восток электrodагы ар бир киловаттын алгыла силер дагы 0,5 центтен деп. Эмне үчүн биз ошол сууну бекер берип атабыз? А дыйкандарга сатып атабыз. Петров деген көлдүн суусун булар өздөрү ошол жактан сордуруп пайдаланып атат. Алтынды чайкап атат, өздөрү ичип атат. А биздин дыйкандарга келгенде суу, акча, аларга келгенде бекер пайдаланып атат. Мындай көп маселе бар экен. Анан канча мөңгүнү булар талкуулап коюшту. А чын-чынында келгенде булар мөңгүнү
жылдырыш керек болчу дагы кайта башка жака которуш керек болчу алдында алтын алыш керек болчу. Менин көргөндөн атвалдардан мына кошо аралашып алып коюшкан да буларчы. Былтыркы жылы жанагы бир кырсык болуп, эки бала кайтыш болуп кетпеди. Ошолордун баары жылганда, ал эмнеден жылды? Анткени атвалдын арасында муздар да бар болчу да. Алар күн жылганда ээригенден анан жылат да. Ээригенден жылат да, бири-бирине неме болуп. Анан ошондой болгон болчу. Мына ошолор боюнча дагы маселе көп. Дагы суроо ушул жер үй алтын комбинаты дагы ушул кумтөрдүн кейпин кийип калат деген пикирлер жаралууда да. Буга кандай дейсиз? Кайсы? Жер үй боюнчабы? Жер үй боюнча. Эми жер үй боюнча деле мындай да, баягы лицензияны 100 миллион долларга сатылган. Ага чейинкилер 300 миңден сатылса, 300 сом сатса 100 миллион доллар сатылган. Бирок Аля Сантын ага чейинки ошол жер үйдөгү бизди иштеткенбиз, биздин ал жерден эмес бар деп бир Визар деген казактын компаниясы 480 миллион долларлык бизге эме кылган. Анан орустар биз аларды менен сүйлөшөбүз дагы, аларды силерге берген доосун биз төлөп беребиз деп немешкада. Бирок мен изначально жер үйдүн алтынына каршы болуп келгем. Азыр дагы каршы ойумду айтам. Анткени жер үй бул кумтөрдөй алыс эмес. Айыл Жакын жагашкан. 6 километрден эле айыл. Таластын суусу турат. Таластын суусу турат. Анан экология жактан бул өтө коркунучтуу. Анан бул деле мөңгүлөрдүн тегерегин барган касат. Анан кийин бул коркунучтуу. Мен айткан болчумун, жер үйдүн кени бул жемкорлордун эле жеми депчи. Жемкорлордун жеми. Ал жерден уусу көп болот, анан чуусу көп болот деп. Анткени кандай болгон күндө дагы жер үй эгерде ошо 105 тонна алтындын 50% бюджетке калат, 50%ын тиги казып алган компания алат десе мен макул болот болчу. Анан бул деле кумтөрдүн жолу менен кумтөрдүкүн эле чечим менен кетпеди. Куду менен ошондой эле кумтөргө кулду кургандай башка жакка да кулду курбадыкпы? Эмнече биз тиги монголдордой боло алган жокпуз? Эмнече биз канадалык индейцтерди, апачинин балдарындай боло албадык? Арман ушундай болуп атпайбы? Алардай биз өзүбүздүн экологибизди коргой албай калбадыкпы? А биздин бийлик мындай жерге келгенде ылдый баш саясат кылышты да. Экөөтө кумтөр менен жер үй окшош. Кудум окшош. Арден биз айтып атпайбы, биз товарга эмес, наварга, биз алтынга эмес, акчаны алып атпайбызбы? Салыгын эле төлөсө болду деп атабыз да. Эми салыгын деле булар төлөгөндөчү, булар чыгашасын көбөйтөт. Мисалы, заводду 5 миллион долларга курган боло турган болсо, булар 10 миллион долларга курдук дейт. Аны ким көзөмөлдөйт? Жана антеле шинасын 20 миң доллардан баалып атса. Суусундагы булар, мисалы, кумтөрдөгү ичкен суусун Казакстандан алышкан. Казакстандан сатып келип алып ичкен да. Баасы мен билбейт ки, баасы дагы бир биздин легендадан 10 эсе кымбат болуш керек. А ошолордун баардыгы чыгаша да. Анан чыгашасы көп болгондон кийин дивиденд аз болот. Биз кирешеден гана дивиденд алабыз. Жана акцияны кармай турганда чоң киреше. Анан бизге товар эмес, навар эмес, чотурун берип атпайбы? Ошондон эптеп чымчык коюп гана берип атпайбы мынакей деп. Bunun баардыгы баягы көзөмөлдүн жоктугу, көзөмөлдүн боштугу, же болбосо мурдагы келишимдердин баардыгы кеткен кемчиликтер. Биздин өкмөттүн ошол канадалыктар өздөрү жасаган жок да мунун баардыгын. Биздин өкмөттүктөр ошого макулдук берген да. Ошолор менен чогуу келишимге кол коюп аткандан кийин алар деле айтат да, бизде мындай сунуш дейт. Биздики макул болушкан ошого. Демек алар менен кошо биздин дагы өкмөттүн адамдары, жогорку бийлик адамдары кыймыл аракетине ушундай кылмыштуу кадамдарга барышкан. Кылмыштуу адамдар барышкан. Байыбыз керек. Демек ушул жерде мындай Канаданын компаниянын айтканда биздин өкмөт макул болгонуна караганда бир коррупциялык иштер болгонбу ошол жерде? Албетте да, мынакей баардыгы эле учурда айтып келесиздерчи, акционерлер депчи. Эми бирок акционерлер ким экени айылгача ачыктай албай атпайбызбы? Аты чыкпай атпайбы? Сиздердин комиссия ошол. Мына айтып атам, мисалы, эмне үчүн булар Айдардагы, Максимдагы менде акция алган болуш керек. Жөн эле мындай берген болуш керек да, мындай жөн эле өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баардыгын, артыкчылыктарын баардыгын өткөрүп берген эмес да. Кандайдыр бир кепилдик, анан жеңилдик алган да, кепилдик берип туруп жеңилдик алган да. Ошончо мыйзам менен бекитип бергенден кийин. Анан ошолордун жок бул деген биздин закондо каралган, биз аларды ачыктай албайбыз, бере албайбыз дейт да. А эмне үчүн биздин улуттук коопсуздук кызматы башкаларга келгенде кустурам дейт да, кумтөрдү кустура албайт.
Мына 200 миллион сомду тиги кумтар дивиденд төлөп атат да. Эми кечирип коелу. Райымбек Матраимов 2 миллиард төлөп койбоду. Туурабы? Он эсе көп ошону кустурбадыңарбы? Ошону. А тиякта деген саат сайын алтын алып атпайбы? Кыйынбы? Ошакта кустурбайбы? Ошактан баштабайбы? Коррупциянын эң уюшкан жери, уюшулган жери ошол жерде да. Айакка келгенде, кумтар боюнча келгенде бизден мамлекеттик органдар өйдө чыга албайт. Сырымды да муну. Эми жана мен өткөндө айтпадым, бул кумтар деген бул жана Бермуд ичилтигинде эле ушунчалык неме да, кирсең чыкпай каласың жана айттым го, бул алтын деген аты жаман экен, алсаң эле тынчык болот экен. Ал анан тын деген сөз да, эки сөздөн турат. Алат экен анан тынчык болот экен, тынпай бүт. Киши кире албайт. Сыры көп да бунун, чыры көп, сыры көп. Анан бул кылымдын кылмышы болгон да. Баягы 40 жылдан кийин гана билинбесе, азыр билиш кыйын экен. Билем деп канча киши ошо кумтар боюнча канча киши садага чабылды, канча өкмөт башчы кетти, канча мисалы мына Эркин Алымбеков да ушул кумтар менен күрөшүп жүрүп өмүрүн арнап жаранып өтүп кетпедиби? Канча деген биздин депутаттар закып жатат, канча деген адамдар камалып чыкты ушул кумтар боюнча. А бир ушунун бардыгы жоголуп кетип атпайбы? Ошон үчүн жанагы Бермуд ичилтигинде эле болуп туруп, бияка кирген кишинин баары жоголуп кетет. Комиссияга кирген кишилер дагы же чоңоюп кетет, же өсөт, же өчөт. Ушундай экен. Мандайлап болот деген дагы. Мандай да сөздөр болуп атат. Мен барып келгенден кийин эле айтышты, сен тиги алтын бердиби депчи. Мен атын жакшы билем да. Алтынды затын да жакшы билем. Ошон үчүн мен аяр мамиле кылдым. Ошо жанагы бир топ адамдар ошо алтынды куйган жерден ошо алтынды кармап да түштү. Мен ошо кармагым да келген жок. Ошо канча адамдын башын жуткан, Кыргыздын келечегин жуткан ошол жерге барганда мен мындай башкача көңүлдө бардым да. Ошо тоолордогу мөңгүлөрдү көрдүм. Анан буларды иштетип атканымды калдым. Сүйүнгөнүм ошо Кыргыздын балдары колго алып иштетип аткан. Ошону көрүп аябай сүйүндүм. Ошол жерде болот деген бала ошо жанагы аткаруучу директор болуп, анан кийин механик менеджер болуп туруп Нурдин деген бала экен. Ошол эки эле киши бизге кумтөрдөгү алтындын тоодон кандайча чыгып аткан жөнүндө бизге толук көрсөтүп берди. Сөз менен да, иш менен да көргөзүп берди. Мен ошого сүйүндүм. Алар жоктор казып алсак болот экен. Улутташтырып алсак деле ошол эле биздин балдар жап-жаштакай кылып калган алтындын баарын казып туруп, жашынакай кылып туруп, мынтип Насбанкка жийип берет экен. Кирпичтей кылып туруп. Мына ошондой балдар бар экен. Ошондой мүмкүнчүлүктөр деле бар. Бирок бизде күчтүү кадамдар, күчтүү адамдар болбой атат. Бул жерде ошол 90% кыргыз балдарчы деп атпайсызбы? 99%. 99%. Канаданын жүргүзүп аткан саясаты эмеспи? Ошол бизди кетирсеңер бияктан Жок, бирок биз алар менен сүйлөштүк. Мисалы канадалыктардын алган айлыгы ал жерде биздин кыргыз балдардын алган айлыгынан 10-20 эсе жогору. Эми бизде сурадык айлыктар, маяналар боюнча сурасак эми айтышкан жок коммерциялык тайына деп. Эми жакшыраак алышат экен, жакшыраак эми салыштырмалуу, бирок алар азыркы айлыгы кийин дарыдан арзан болуп калат. Анткени өтө 4200 бийиктикте алар жашта өздөрүн мындай эч нерсе сезбей эле алабармандык менен иштешип атат. А кийин билинет. Андай бийиктикте иштегенде илгери Советтер Союзун убагында абдан жеңилдиктер каралчу да. А булар вакыт ой жумуш менен деп 15 күн баягы азыр эми күчтүү тамак менен эле иштешип атат да бийик жерде. Адам деле күчтүү антибиотик сайып койсо жүрө берет да дыкылдап. Бирок канча организмдеги өлүп атканын сезбейт да, кийин сезет да. Азыр деле мен ошондой ойлоп койдум да. Азыр иштеп аткан балдардын бардыгы баягы айлыгы жакшы, байлыгы жакшы болуп эле иштешип атпайбы? А бирок кийин өзүнүн кедергесин, кесепетин тийгизет. Акыркы суроону ушул айрым ошол комиссиянын мүчөлөрү, Акылбек Жапаров дагы ошол комиссиянын жетекчиси бүгүн бизге жооп берүүдөн качты. Анткени эртең жыйын болот деди да. Бул кандай болуп отур? Эмне болгон? Жөн күнүгө эле жыйын болуп атат. Күнүгө эле мына бүгүн саат 2-де да жыйын экология боюнча. Анткени ошо мамлекеттик комиссиянын ичинде 4-5 топко бөлүнгөн, юридикалык, экономикалык, анан экологиялык жак болуп бөлүнөт. Ошо экологиялык жактар бизден кийин да калышкан. Алар ошо канча мөңкүнүн калганы, канчасы азайганы, канча алар мыйзамдарды бузуп, канча бизди чыгымдарга неме кылганын баардыгын эсептеп чыгышат дагы бүгүн отчетун беришет. Экономикалык алар канча салык төлөдү, жанагы ошолордун баардыгын алар өздөрүнчө алып чыгышат. Өздөрүнчө алып чыгышат, канча салык төктү, канча алтын өндүрүлдү, канча деп алар өзүнчө эксперттер көрүп иштеп атат. Анан кийин юридикалык
топто мен дагы мүчөмүн. Буларга бир топ кылмыш ишти козголгон болчу. Ошол эле жанагы анан ошолордун баардыгы эмне менен бүтүп калган, эмне үчүн жеңичте сүйлөшүп туруп 8 кылмыштын 6-ысы ишке ашпай калган. Кандай кылмыш иштери? Мына менде бар, араңын өзүңөрдөр алсаңар болот. Мисалы, кылмыш иштери боюнча көп эле кылмыш иштери бар экен. Мисалы, дело номер 1013 дейт, прекращено на основании решения Первомайского районного суда. Дело номер 1013-139 прекращено в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи деп бул дагы 19 апрель 2018 жылы кыскарып кетиптир. Дело номер 1014-153 дейт, прекращено дейт 28 февраля 2018 жылы. Дело номер 082-16-00-97 прекращено в соответствии с пунктом дейт 2018 жылы. 2018 жылы бир топ кылмыш иштери 8 кылмыштын 7-өсү сот аркылуу же болбосо тергөө кызматтарынан кыскартылган. Демек булардын баардыгы кепилдик, булардын баардыгы жеңилдик. Демек бунун артында чоң соодагерчилик болгон. Мына ушул катты тиякка жазып атат. Анан сураган болсо керек да. Эгер бизден бирдеке сураган болсоңар, тетик иштердин баарын токтотпойсуңарбы? Алардын баардыгын бергиле деп туран ошого кат алып атат да. Эмне үчүн мындай нерсе болгону мен ошо комиссиянын алкагында сурадым. Өткөндө башкы прокурорго дагы ГКМБнын башчысына айттым. Мынагы ушул жазылган каттагы козголгон кылмыштар боюнча толук маалымат бер. Эмне болгон кылмыш иштери, эмне негизинде булар кыскартылып атат, баш тартылып атат. Мандем бар да. Мандем болгон жерде обязательно мандем болот.